Спортчу Кайыркүл Шаршыбаева Азия чемпионатының күмүш медалын утту. 2025 жылдын 15 июлунда Түпөрөндүк мамлекеттик администрациясынын имаратында кыз келиндер арасындагы U20 жана U23 эркин күрөш боюнча Бишкек шаарында өткөн Азия чемпионатында күмүш медалга ээ болгон спортчу Шаршыбаева Кайыркүлгө арналган сыйыл азем болуп өттү. Салтанатка Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш депутаты Табылды Муратбеков, Түпөрөн спорт инструктор Токтосун Кадыркул, улуу акимдин орун басары Элмекан Дүйшөбаева, Кайыркүл Шаршыбаеванын машыктыруучусу Үсөн Рыскулов жана демөөрчү Темирлан Саркабенов катышты. Аземде Түпөрөн жетекчиси Тимур Мадяров Кайыркүл Шаршыбаеваны жечкендиги менен куттуктап, келме спорттук костюмун, Түпөрөндүк мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасын тапшырды. Ошондой эле агайы да ардак грамота менен сыйланды. Район жетекчиси Кайыркүл Шаршыбаеваны жаштар арасында спортко кошкон зор салымын белгилеп, мындан аркы ийгиликтерди, үй бүлөлүк бакыт жана жаңы бийиктиктерди каалады. Аны менен катар демөөрчү Темирлан Саркабенов тарабынан Түпөрөндө жайгашкан туу-бой салуу борборуна 4 адамга жолдомо тапшырылды. Бул спортко атам алып келген. Атамдын аркасы менен ушул деңгээлге жеттим. Жана агайларымдын агайымдын кылган эмгектери менен ушул деңгээлге жеттим. Бул күрөш U20 20 жашка чейинкилер боюнча болду. Бишкек шаарында өттү. Бишкек шаарында өтүп, финалга чыгып, 2-орунду алып калдым. Кайыркүлдүн жеңиши өлкөбүздөгү ар бир жарандын кубанычы. Бул бүгүн жазылып жаткан тарыхый окуянын күбөсү болуу ар бирибизге сыймык, деди Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш депутаты Табылды Муратбеков. Кайыркүл Шаршыбаева 2005 жылы 17 ноябрда Корумда айылында төрөлгөн 7-1 туулган. Ал 2021 жылдан бери Үсөн Рыскуловдун кол алында машыгып келет. 2022 жылы Кыргыз Республикасынын чемпиону болуп, Азия чемпионатына жолдомо утуп алган. Ал жактан 5-орунду багындырып келген.